بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وذرياته أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыңыздарга кирип келген Рамазан айы куттуу болсун. Иншаллах, Аллах Таала кармап жаткан орозаларыбызды, окуп аткан таравих намаздарыбызды, кылып жаткан сооптуу иштерибизди кабыл кылган болсун. Бардыгыбызды келеси Рамазан айларга дагы үй бүлөбүз менен тынчтыкта жетишибизди Аллах Таала өзү насип кылган болсун. Бул ороза айы бардыгыбызга бир канча өзгөчө амалдар менен таанымал. Ошолордон бири Рамазан айы кириши менен 7 жаштан 70 жашка чейин жамааттарда кызыкып, мечитке умтулуп, аракет кылып, бардык адамды ибадатка чогулткан бир амал. Кечинде таравих намазын окуйбуз. Бизде өзүбүздү жалпак тил менен айтканда тарава деп коебуз. Ошол таравих намазы боюнча кичине сөз кыла турган болсок, таравих намазы негизинен биздин шариятыбызда, ислам динине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге көчүп өткөндөн кийин хижраттын 2-жылында кирип келген амал болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул намазды сахабалар менен жамаат болуп 3 күнгө чейин окуган. Таравих намазынын сөздүк мааниси башка намаздарда пешимди окугандан кийин, фарыздан кийин аркасынан эле сүннөтүгө туруп кетебиз. Шамдан кийин дагы ушундай, куптандан кийин дагы, фарыздан кийин тез эле сүннөтүнө киришип баштайбыз. Бирок таравих намазы 4 ракат окуп, бир аз эс алып, кийинки 4 ракатты окуп, кийин дагы эс алып, ортодо эс алынганы үчүн таравих намазы мааниси эс алуу, тыныгуу деген маанини билдирет. Фарз намаздарга окшоп туруп, окугандан кийин эле башка кийинки этапты баштабай туруп, кичине эс алуу зарыл болгон үчүн бул намаз таравих намазы болуп эсептелет. Таравих намазыны 4 ракатты кичине суралар менен окуганга канча убакыт кеткен болсо, ортосуда ушунча эс алуу сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бул намаз хижри 2-жылы үммөткө киргенден кийин пайгамбарыбыз алейхиссалам сахабалар менен 3 күнгө чейин жамаат болуп окуп берген. Биринчи күнү сахабалар чогулду, пайгамбарыбыз алейхиссалам таравих намазын окуйбуз деп бардыгына жарыя кылды. Экинчи күнү сахабалар көбөйүп кетти. Ал убакытта сахабалар бизге окшоп таравих намазын окусак өзү 20 ракат окуйбуз. Азыр муфтияттан келген буйруктар менен мүмкүн болушунча көп мечиттерде хатмы Кур'андардагы бир парадан болтат. Ашып кетсе 1,5-2 парадан болтат. Адамдарга кыйынчылыгы жок болса дагы көпчүлүгүбүз 4 ракат окуп, 1 тасбих окугандан кийин эсептейбиз го, 2 тасбих болду, 3 тасбих болду, мына бүтүп калды деп. Бирок сахабаларда андай ой болгон эмес. Биринчи күнү сахабалар келди. 5 убакыт намазга тойбогон сахабалар, тахаджудка тойбогон сахабалар, шүкүр намаздарына, авабин намаздарына тойбогон сахабалар 20 ракатты көргөндөн кийин мечитке умтулуп көбөйүп кетишти. Экинчи күнү дагы андан көбөйүп кетти. Үчүнчү күн дагы көбөйүп кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанды 4-күнү мечитке чыкпай койдулар. Анан сахабалар: "Я Расулуллах, эмне болду? Бул амал токтоп калдыбы? Эми кылбайбызбы? Эми окубайбызбы таравих намазын?" деп сурап калышты эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Жок. Ар ким өзүнчө үйүндө окуй берсин. Сиздер күнүнө көбөйүп кеткениңиздерди көрүп кыжаалат болуп коркуп калдым." "Эмнеден корктуңуз? Бул намаздагы Кудайга жагып калып, сиздерди мындай ихлас менен окуп атканыңыздарды көрүп Аллах Таала бул намаздагы фарз болду эми. Үммөтүңүзгө айтың, Рамазан айында таравих намазыны фарз катары, буйрук катары, ушул намаз мажбурий катары болуп калбасын. Корктум, ушул нерсе Кудай Таала бизге фарз кылып коюшунан корктуп, жамаатка чыкпай эле койдум" деп пайгамбарыбыз алейхиссалам сахабаларды ар бирин өзүнчө окууга буйруган экен. Ошол убакыттарда
Пайгамбарыбыз алейхиссалам биз үммөттү дагы ойлоп, эгер парз болуп калган болсо, азыр көпчүлүк мен мусулманмын деген адамдар окуганы окуйт, таравих намазын колдон келгенче. Кээ бирлери 3-4 күн окугандан кийин окубай коет. Эгер парз болуп калганда парз намазыны казасыны окуп бериш кандай мажбурий болгон болсо, таравих дагы эгер парз болуп калганда ушундай мажбурий болмок окуп бериш. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам биз үммөттү ойлоп үйдө окуп туруңуздар деп жамааттан бул таравих намазыны алып таштаган экен. Таравих намазы сүннаты муаккада дейт. Көп китептерде важипка жакын сүннөт амалдардан пайгамбарыбыз алейхиссалам көп айтып, көп окуган намаздардан, баамдаттын сүннөтүнө окшош окуу керек болгон намаздардан бул. Эмне дегени бул десе, бир адам ифтарлык менен башка бир нерсе себебинен таравих намазыны эгер аз окуп койгон болсо, 10 ракат окуп туруп, калган 10 ракат калып кеткен болсо, эртемен саарлыкка чейин окуп бериш керек. Калып кетпеш керек. Таравих намазы эркектерге кандай сүннөт болгон болсо, мусулманмын, эртең бейишке кириш мени дагы үмүтүм деген аялдарга дагы таравих намазы ушундай сүннөт. Алар мечитке келип эмес, үйүндө окуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аял киши мүмкүн болушунча намаздарыны эч ким көрбөгөн жерде, үйүнүн ичинде окусун деген хадиске лайык аял киши намаздарыны мүмкүн болушунча эркек кишилерге көрүнбөй турган жерде окуганы афзел болот. Таравих намазы бизде эркектерде салтыбызга байланыштуу көп жерде урп адат болуп кирип калган. Жамаат менен окуйбуз биз. Бирок аялдарды эркектерге ээрчиген убакытта, мисалы үчүн үйдөгү эркек таравих намазын окуп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар, илим деңгээли жакшы. Үйдөгү аялдар ушул эркекке ээрчип таравих намазын окуса болот. Бирок аялдар өзүнчө таравих намазыга жамаат кылып окуусу бизде Ханафи мазхабында Мухтасарул Викая китебинде макру болуп эсептелет. Кээ бир жерлерде аялдар чогулуп жамаат менен окушат экен, кээ бирлери кыраатты чыгарып, Алхамды сурасы, Зам сураларды үнүнү чыгарып окуйт экен. Бул макру болуп калат, аял киши бул нерседен кайтарылган шариятта. 20 ракат бизде Ханафи мазхабында таравих намазы 20 ракат болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул намазды алып койгон болсо, бул Ханафи мазхабына бул 20 ракат болуп таравих намазы кайрадан качан кирип калды? Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'unun vaktinde dağı халифа болуп, башлык болуп турган убакытта дагы таравих намазы үйүндө окулуп жүрүлгөн сахабалар менен. Hazreti Umar radıyallahu anh'unun халифалык учурунда, падышалык учурунда Hazreti Umar radıyallahu anhu 2-3 сахаба radıyallahu anhu менен бир күн мечитке шамдан кийин ушу куптан намазынын убактында кирсе, 3-4 сахаба икрам Куран окуп, бири-бириге Куран үйрөтүп отурушкан экен. Дагы 3-4 сахаба икрам бири-бириге баян айтып отурушкан экен. Дагы 3-4 сахаба икрам өзүнчө намаз окуп аткан экен. Дагы 3-4 сахаба икрам аксакалдар Убай ибн Кааб радıyallahu anhu деген карылардын Кудай Тааланын сөздөрү жазылган Куран-ы Керимди жаттаган карылардын эң үнү сонун пухта мураттап карылардын эң чоңдорунан Hazreti Убай ибн Каабды алдыга 3-4 аксакал адам келип сахабалардан: "Эй Убай ибн Кааб, сиз карысыз, Куранды жаттагансыз. Биз үйдө кичине суралар менен буякта таравих окуп, кыйла кыжалат болтабыз. Хатм Куран кылыш үмүтүбүз бар, бирок сизге окшоп Куранды жаттаган эмеспиз." Мурун пайгамбарыбыз алейхиссаламдын учурунда болгондо жамаат болуп окуйт элек, бирок фарз болуп калбасын деп бул амал көтөрүлгөн. Эми пайгамбарыбыз алейхиссалам жок, фарз болуусунун себеби жок. Окуганыбыз менен Кудай Таала фарз кылбайт, эми себеп ортодо пайгамбар алейхиссалам жок. Сиз бизге имам болуп ушу таравих намазыны өзүңүз жаттаган Куран-ы Каримди бир парадан болсо дагы мүмкүнчүлүккө карап туруп биз аркаңызда тура беребиз. Сиз хатым кылып имам болуп окуп бериң деп суранышып, 3-4 сахаба Hazreti Убай ибн Каабды имам кылып алып жамаат менен таравих окуп аткан экен. Hazreti Umar radıyallahu anhu сахабаларды бир сыйра карап, мечиттегилерди күзөтүп, жамаат менен шарияттан көтөрүлгөн, пайгамбарыбыз алейхиссалам шарияттан алып таштаган таравих намазыны жамаат менен окууну, ушул амалды кылып жатканын көрүп, сахабаларга бизди илимсиз адамдарга окшоп туруп: "Эй, бидиат,
Пайгамбарыбыздын учурунда кылынбаган нерсе кийин кылынса бидиат болот. Куллу бидиатин залале ва куллу залалатин фин-нар. Ар бир жаңы чыккан нерселер бул бидиат болуп эсептелет. Бул бидиат, залалат, бул залалат бардык адамды дозакка алып барат. Кылбагыла деген сөздү айтпастан пайгамбарыбыз алейхиссаламдын учурунда болуп кийин көтөрүлүп кеткен амалды Hazreti Umar radıyallahu anhu көрүп туруп, бая сахабаларга имамчылыкка өткөн сахабаны көрүп, намазды көрүп туруп, "Ни'мал бидиатул хасана." Кандай жакшы бир ишти пайда кылыпсыздар. Сонун иш болуптур. Намаз бүткөндөн кийин "Ey Ubay ibn Ka'b, эми бүгүндөн баштап сиз имам болосуз, калган сахабаларды дагы тургузуп, эми ээрчип, ыктыда кылып, Hazreti Umar radıyallahu anhu'nун буйругу менен бардык сахаба Hazreti Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu'nun arkasında taravih namazını okunu başlaştı. Şundan başlayıp Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun uçurunda bu taravih namazı kirip geldi. Bu degeni bizge taravih namazı Hanafi mazhabı boyunca Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun sözü menen kirip gelgen, bu kişinin buyruğu menen kirip gelgen, anan 20 rakat okugan Hazreti Umar radıyallahu anhu dağı bir mesele. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uçurunda bul kiyin payda bolsa dağı şariat eğer oşun nersege ters muamele kılbasa alın bardığı bidiat bolup eseptelbeyt. Alardan dağı bir ösü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uçurunda Cuma namazıga bir ele azan aytılgan. Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ın uçurunda dağı bir ele azan aytılgan. Hazreti Umar radıyallahu anh'ın uçuruga kelip dağı bir azan bolgan. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın uçurunda sahabalar köbeyip, toğdan kelgen sahabalar namazga ulgura albay kalıp, Hazreti Osman radıyallahu anhu qarap turup, bugün Cuma gün ekendigini elge eskertip, Cuma namazı vakti kirişten yarım saat 40 minut murda azan çakırıp koyunuzlar. Elder, bugün Cuma eken dep, Cuma'ga kelip ulgurup kalsın dep, Hazreti Osman radıyallahu anhu Cuma'dan yarım saat murda bir azan ayttırıştı, hüküm katarı kirgizdi. İkinci azan Cuma'nın azanı. Bizde hazır iki azan bir vaqtda aytılgan üçün bilinbey. Mekke, Medine'de uşul amal kalıp ketken. Hazırga çeyin Hazreti Osman radıyallahu anhu aytkan uşul Cuma'dan murunku birinci azan aytılat. Bizde elder uşul nersege düşünböstük bolup köpçülügü birinci azan aytılgandan keyin ele Cuma'nın sünnetini okup alat. Al bolbaydı. Sebep alar Cuma'nın vaqtı kirişten murda yarım saat murda azanda aytıp koyuyordu. El çoğuluş üçün. Sünnet okugan adam kayra ikinci azandan keyin sünnetini okup beret. Bul degen söz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uçurunda bolboy keyin payda bolsa dağı bardığı bidiat bolup bidiatı kabiha bolup eseptelbeydi. Bidiatı hasanalar bar, жаңы çıkan işler eğer şariatga layık bolgan bolsa, ters görünüşü bolbogan bolsa, al atkarılıp kele beret. Hop. Bizde Hanafi mazhabında taravih namazı 20 rakat, İmam Şafii rahmetullahi aleyh Şafii mazhabında 20 rakat, Hanbali mazhabında 20 rakat, İmam Malik mazhabında, Maliki mazhabında 36 rakat bolup eseptelet. Nege bul kişiniki köp dese, bizde 4 rakat okugandan keyin taravih namazını 2 rakattan okuş gerek, 2 rakattan bölüp okuş gerek. 4 rakat okulgan uçurlar eski vaqtda dinge karşılık bolgan üçürde tez 4 rakattan okup bütürüp koyup eldi közüne көрүнбөй namazды okuganını hiç kim bilbese şu Kuday degen adamdardı bardık atıp salıngan vaqtlarda 4 rakattan okulgan. Emin mamleketimizde erkençilik var. 2 rakattan bağımdatqa çeyin okusak hiç kim unçukpaydı. Oşun üçün hazır 2 rakattan okuş zarıl bolot. 4 rakattan okugandan göre 2 rakattan bölüp okulat. Biz 2 rakattan bölüp 4 rakat okugandan keyin sözümüzdü başımızda aytılgan taravih es alıp tınıgıp okulgan üçün ortada baştapkı 10 kündükte Subhanal Hannanil Mannal'da marhaba degen tasbihini okup ikinci 10 kündükte Subhana zil mulki vel melekut okulat bizde. Mana şu Subhana zil mulki vel melekut 3 jolu okulup adat tüsüne kirgen bizde kebir yerlerde hadis okup beret imam damlalar. Kebir yerlerde bayan aytat. Har kim özünçe Subhana zil mulki de Subhanal Hannanil Mannal'da okulsun degen şart çok. Har bir yerde özünü urf saltı adatına qarap durup okulup getirilebilir. Mekke'deki sahaba ikramlar eğer şu 4 rakat okugandan keyin es ala turgan bolsak dep 4 rakattan keyin aldında emi Ka'batullah var.
7 жолу Кабатуллахты айланып, bir tavaf qilib, anan dagı keyin tarovih 4 rakat o'qib, dagı bir tavaf qilib, qisqa qilib aytganda 20 rakatni 4 rakatdan bo'lib o'quvda 5 jolu tavaf qilib anan o'qiydi ekan. Alarda es alusi bizdeki Subhana zil mulki vel malakut bolsa, alarda es alusi 7 jolu aylanib 4 rakat 4 rakatdan keyin bir tavaf qilib, shunday qilib bitirishgan ekan. Medinedagi sahoba-ikramlar qarab turib, alar 4 rakat o'qib bir tavaf qilgan bolsa, bizde Ka'ba yo'q. Alar bizden soğupdan ötüp ketip atat. Qanday qilaylik? Alardan dagı biz ko'proq soğup alışımız gerek. Bir mümkünçülük bolsa, biroq alarday qila turgan bizde Ka'ba yo'q. Ne qilamiz deb Medinedagi sahobalar mashvara qilib, kengeshib, shul chechimga kelgan. Alar 4 rakat o'qib Mekkedagilar bir tavaf qilgan bolsa, biz 4 rakat o'qib bir tavafga qancha vaqt ketadi? Biz qaray turgan bolsak, hozir Ka'batullohning oldinda tavaf qilgan bolsa, bir tavafga 10 minut vaqt ketsin. Dem bu jöneli aytganda, boljol menen aytganda. 7 jol aylanganga 10 minut vaqt ketken bolsa, Mekkedagi sahobalar 4 rakatdan keyin bir tavaf qilsa, o'sha 10 minut vaqtda Medinadagi sahobalar dagı o'sha tavafni o'rnina namoz o'qishgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom at-tavafu kas-salah, tavaf namoz siyaqtu degan hadisga loyiq. Alar tavaf qilsa biz esaluni o'rnina namoz o'qiymiz deb 10 minutda namoz o'qishgan ekan. Shuning uchun Maliki mazhabi eshitib turib 4 rakatdan keyin shu boyagi esalu uchun o'qilgan namozlarni da qo'shib Maliki mazhabida 36 rakat tarovih namozi. Bardiq mazhabda 20 shu bir ele Maliki mazhabida 36 rakat. Bul degan so'z ham desa, bu so'zdan kelib chiqa turgan hukm 8 rakat tarovih namozi degan hech bir qaysi mazhabda yo'q. Hazreti İmam Buxoriy rahmatullohi alayhining kitobida kelgan Aysha neviz aytgan hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisalom Ramazondan boshqa 11 oyda Ramazonda dagı men ko'rgan namoz uyinda 11 rakat namoz o'qiganini ko'rdim degan hadis bor. Ramazonda dagı 11 rakat o'qidi deb boshqa mazhab emas, shu adashgan ag'imdar Hazreti Umar radhiyallohu anhudan dagı o'zini ustun ko'rib, Payg'ambarimiz alayhisalom 8 rakat tarovih, 3 rakat vitr o'qigan deb bular o'zuncha ta'vil qiladi shunday. Biz aytamiz yo'q. Hanafi mazhabi aytadi, Aysha neviz rivoyat qilgan 11 rakatda 8 rakati tahajjud namozi, 3 rakati vitr vojib namozi. Hech qaysi mazhabda 8 rakat degan so'z yo'q. O'shondoqdan bardig'imizga zarur bo'lgan narsa Ramazonni bu yilgi Ramazon keldi, o'tgan yildagi kelgan, keyingi yildagi kelish mumkin. Biroq keyingi yilgi Ramazonga biz bormizmi, yo'qmizmi, Xudodan boshqa hech kim bilmaydi. O'shondoqdan ne'matni bor vaqtida qadrini yetib, qadrun ni'mati ba'da zawal degan hadisga tushib qolmay, ne'matni qadr borqi butgandan keyin bo'lib qolmasin. Sahoba ikramlarga o'xshab turib, Ramazonda o'z-o'zidan mumkinchiligimizga jarasha, mumkin bo'lishuncha 20 rakat menen so'nin qilib o'tkara turgan bo'lsak, inshaalloh bardimizga yaxshi bo'ladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.